Бүгүнкү темабыз маданий өсүмдөрдүн келип чыгышы жана борборлору. Бардык өсүмдөр эки чоң топко бөлүнөт. Алар биринчи жапайы өсүмдөр, экинчиси маданий өсүмдөр. Орус окумуштуу Николай Иванович Вавилов маданий өсүмдөрдүн келип чыгышын изилдеп, экспедиция түзүп, жана 1600 түр өсүмдөрдүн келип чыгышын изилдеген. Ал бүт келип чыккан өсүмдөрдүн борборлорго бөлгөн. Аны 7 борборлорго бөлгөн. Биринчиси Түштүк Азия. Бул Түштүк Азия күрүштүн, кант тростнигин, мөмө жемиштердин мекени. Экинчи борбор Чыгыш Азия борбору. Чыгыш Азия борбордо соя, мөмө жемиштер, жана башка өсүмдөрдүн мекени. Баарыңар билгендей, соя бул чанактуулардын түркүмүндөгү өсүмдүк. Бул соя белоктун источниги болуп саналат. Соядан азыркы мезгилде көптөгөн ар түрдүү салат жасалат. Мөмө жемиштер, мына силер сүрөттө көрүп тургандай, бул дагы мекени Чыгыш Азия болуп эсептелет. Үчүнчүсү Түштүк Чыгыш Азия. Картадан көрүп тургандай, бул 3-чү номер менен белгиленген. Түштүк Азия бул буудайдын, кара буудайдын, көп чанактуулардын, башкача айтканда бурчактардын, жүзүмдүн мекени болуп саналат. Эми баарына токтолуп келсек, буудай бул эң негизги продукт. Сүрөттө көрүп тургандай, эң негизги продукт. Буудайдан кандай гана тамак аш жасалбайт. Негизи бул ыйык нан болуп эсептелет. Чанактуулар булар дагы белоктордун булагы болуп саналат. Жүзүм болсо азыркы мезгилде жылуу климатта өсүрүлөт. Кыргызстанда дагы Ош жана Чүй областында өстүрүлөт. Бул негизи глюкозанын булагы. Төртүнчүсү Орто деңиз борбору. Картада 4-чү цифра менен белгиленген. Орто деңиз борбору бул маслиналардын, Кыргызстанда бул өспөйт. Маслиналар, беде жана башка өсүмдөрдүн мекени. Беделер Кыргызстанда көп өсөт. Алар уй беде жана жылкы беде болуп саналат. Бул тоют маселени чечүүчү продукт. Маслиналар болсо Кыргызстанда өспөйт. Аларды биз башка мамлекеттен алып келип колдонобуз. Абиссиния борбору бул картада 5 деген цифра менен белгиленген. Абиссиния кайсы өсүмдөрдүн борбору? Алар банандар, нут өсүмдүгү, арпа, бизде Кыргызстанда арпа аябай көп өстүрүлөт, жана буудайдын дагы мекени болуп эсептелет. Буларга токтолуп кетсек, банандар бизде Кыргызстанда өспөйт, аларды башка жылуу климаттагы мамлекеттерден алып келебиз. Арпа мурдагы белгилеп кеткендей көп өстүрүлөт. Буудай дагы бизде Кыргызстанда
көтерилет. 6-чы борбор картада 6 цифра менен белгиленген. Бул борбордук Америкалык борбор болуп саналат. Бул кукурузаныкы. Кукурузанын башка аталышы маис деп коет. Кыргызча конок дейбиз. Какао, шоколад жасаган өсүмдүк. Так, фасоль, чанактуулар түркүмүндөгү. Ашкабактар. Ашкабактар. Буларга көңүл бурсак, кукуруза Кыргызстанда өстүрүлөт. Какао жок, башка мамлекеттерден экспортталып келебиз. Фасоль бар, ашкабактарда өсөт. Түштүк Америкалык борбор бул 7 деген цифра менен белгиленген. Бул Түштүк Америкалык борбор. Бул картошканын мекени. Кокаин, медицинада колдонгон өсүмдүк. Хинна бар дарагы. Кокаин менен хинна биздин Кыргызстанда өспөйт. Картофелди биз көбүрөөк өстүрөбүз, себеби биздин климат жана топурагыбыз дал келет. Демек балдар, маданий өсүмдүктөрдүн баары өзүнүн мекени бар экен. Алар ушу 7 борбордон келип чыккан. Эгерде биз азыр базарга барып карасак, картошканын сортторун мынакей көрөбүз базарда. Так, сарыгыч кызыл помидорлор, капуста, пияз, бадыраңдар, сарымсак, буудайдын ар кандай сортторун, помидорлор, үн караман, семечка катарында колдонуп атабыз. Пахта, мынакей. Пахтаны дагы сүрөттө көрүп турасыңар. Бардык биз сатып алып жаткан жашылчалар баарынын мекени бар экен. Ошондо андан тышкары бардыгы Кыргызстанда өсөт экен. Мына банан, лимон, апельсин, мандаринди башка мамлекеттерден алып келинет.